Алгач эле Пенка 1924 группасынын катышуучулары менен тааныштыра кетсем. Назарыңыздарда анда эмесе кезек эмблеманы тааныштыруу. Биздин команданын аты интеллект лидер. Себеби бул ат акыл, лидерлик, алдыга умтулуу деген маанини берет. Биздин командада дал ошол духта иштегени үчүн ушул аты ылайык деп эсептейбиз. Башкача айтканда, интеллект лидер бул акыл менен лидерликтин бириккен образы. Биздин максатта да дал ошол акылдуу стратегия жана туура чечим менен алдыда болуу гана. Бул эмблеманын мааниси төмөндөгүчө. Жогоруда белгиленип турган жылдыз бул жетишкендиктин, лидерликтин жана жогорку деңгээлдин белгиси. Бул мыкты болууга умтулуу деген маанини берет. Кызыл тегерек ичиндеги күн жана түндүк. Бул Кыргызстандын мамлекеттик символу. Кыргызстандын желегиндеги күн жана түндүк. Мааниси: күн бул жарык, энергия, өсүү, акыл, парасат кирет. Ал эми түндүк бул биримдик, үй-бүлө, мамлекет, туруктуулук. Эки таяк кайчылаш лыжа таякчалары бул активдүүлүктү, алдыга жылууну жана спорттук кыймылдуу жашоону билдирет. Кээде күч, жигердүүлүк, күрөшүү символу катары да колдонулат. Оң жагындагы улуттук парламент бул Кыргыздын үндүк оймо жиймесине окшош. Мааниси улуттук маданият, ата-бабалар мурасы, биримдик жана улануу. Айлананы курчаган лаур бутактары бул байыркы символ. Мааниси жеңиш, сыймык, чыгармачылык жана акылмандык. Олимпиадада жеңүүчүлөргө лавр тажысы кийилген. Бул интеллект жеңиши деген ойду берет. Тоо бул бийиктик, максатка умтулуу, чыдамкайлык, жогору деңгээлге чыгуу символу. Бул эмблеманын мааниси жалпысынан Кыргызстанда 2025-жылы негизделген. Билимдүү, акылдуу, лидер болууга умтулган, тоолордой бийик, максаты бар интеллектуалдык кыймыл же болбосо команда деген идеяны берет.